бүгүн таңкы саат 10-до УКМКга чакырылдыңыз жана ал жакта бир нече саат кирип сүйлөшүп чыктыңыз. Эмне маселе менен, эмне иш менен сизди УКМКга чакырыптыр? Биринчи суроо. Бул кечээки шайлоо учурундагы формуладан кеткен ошибка ошол серверден иштен чыкканы, сервердин эмес, шайлоо процессинин компьютердагы иштен чыкканы боюнча УКМК кылмыш ишин козгоптур. Ошол кылмыш ишинин негизинде муну териштирип атканда биздин божомолдуу түрдө кандай схема менен бул болушу мүмкүн деген айткан жарыя кылганыбыздын негизинде мени күбө катары чакырышыптыр. Күбө катары бардым. Күбө катары чакырганда ошол жерде Догоев Дастан, министр информационный технология, андан тышкары Борбордук шайлоо комиссиясынын башкармалыгынын башчысы, ушул бардык ушул системага жооп берген Акимаев деген жигит экен. Ушул үчөөбүз эки тараптуу талкуу жүрдү. Башынан аягына чейин ушу шайлоо процессине катышкан сепчиканы талкууладык. Ошол добуз сала турган урнадан баштап, анын Борбордук шайлоо комиссиясы серверге келгенде, андан кийин мониторго чыккандан ушунун баардыгын талкуу жүргүздүк. Ал жерде биз 3,5 сааттык талкуу жүргүздүк. Мисалы 3 миллион канча айтып атпайбы жаңы? Мен да видеодон көрүп калдым, соцсеттерден. 3 миллион 400 канча шайлоочу бар деген база ушул жерде болот дегенде мен туура деп атпайм да, ал жерде болот. Ошол эле 3 миллион 400 база ар бир районго, ар бир шайлоо участоктарында жаңкы урналарга бөлүнөт. Кийин экөө келип сапайдат этиш керек. Андан тышкары биометрикалык нерселер. Анан серверге доступ болобу, доступ болбойбу? Ал боюнча талкуу жүрдү. Серверге доступ кылыш үчүн ал сөзсүз түрдө белгилүү болуп калат. Кайсы адам кирбесин, качан кирди, эмне себептен кирди, ал жазылат. Биз бакы ошону мен өзүмүн айтып аткан божомолумда муну компьютер менен жазса болот, ушунун негизинде база туура эмес заложено деп мен айтып кеткен нерсе, аны булар далил катары көрсөттү. Ал база ошо 3 миллион 400 канча база биринчи күндөн баштап заложить этилет, себептен бир күндө аны загружать эткенге болбойт. Ар бир участокты ушундай кылып серверде анын баардык памятка отургузулган. Андан тышкары жаңкы биометрикалык данныйлар, ГРС менен бул дагы өзүнчө бир сочетание болуш керек. Анын баардыгын талкууладык. Кайсы жерден кандай болуп добуш келерин талкууладык. Бири-бирибизге мисалы алардын кээ бир маселесине мен өзүмүн возражением айттым. Ынанбаган жерин алар макул болду. Мен ынанбаган жерди алар доказать этти, мен макул болдум да. Ынанбаган жериңиз кайсы жер болду? Ынанбаган жерлер мисалы ошол 30% чейин келди деп атпайлыбы? 30% чейин шайлоочулар келди дедик. Борбордук шайлоо комиссиясы 33% чейин жабылып калып атпайбы? 3% каяктан кошулду деп. Бул боюнча тергөө иштери азыр жүрүп атат деп мага түшүндүрүштү. Тергөө иштин жыйынтыгында бул далилденет депчи. Себеп дегенде 30% келип урна жабылгандан кийин 3%ды өтүш үчүн ал биометрикадан өтүш керек экен да. Ал боюнча тергөө иштери жүрүп атат. Экинчи бир айтып кете турган нерсе, формуланы булар компьютерден ачык айкын мага көрсөтүп берди. Мен инженер катары ошол формуланын бардыгын отидо карап чыктым. Кайсы жерден плюсовать эткенде кайсыл столбец менен строканы кошкондо кандай сумма келип чыгыш керек. Ошол жерде мага наглядно көрсөтүп беришти. Кайсы жерден кошулуп кеткени, бир добуш эки жолу кайталанганын кайсы жерден көрсөткөнүн наглядно көрсөтүп берди. Бул чындык. Бул чындык. Ушул 3,5 саат талкуулагандын негизинде мен сурактан чыккандан кийин буквально бир 3-4 минуттук өзүмүн ой пикирими айттым. Ал ой пикирдин негизи, эң негизи бул формуладан ошибка кеткени далил болду.
Бул далил, ал ынандыңыз. ынандым, тергөө иштеринин негизинде бул жыйынтыгы чыгыш керек. Бирок шайлоонун тазалыгы, шайлоонун толук кандуу ачыктыгы бардык бюллетендерди кол эсептен өткөргөндө гана ошонун бардыгы тастыкталат деген мындай жыйынтыкка келдик да. Ошол жыйынтыктын негизинде мына бийлик дагы президент дагы айтпадыбы, кайсы партия каалаган болсо кол эсептен бардык бюллетенди өткөзсүн деп. Биз Азаттыкта ушундай чечим кабыл алдык, партия чечим кабыл алды. Эртеңден баштап официалдуу түрдө Борбордук шайлоо комиссиясына кат жолдодук дагы, бардык бюллетендерди кол санаадан өткөзүп, ошол ар бир участок боюнча анын протоколу жана чеги дал келгендей кылып ушунун баарын текшерип чыккандан кийин Кыргызстан боюнча мен ишенем, ошондо ачык айкын бул ар бир шайлоочунун добушу ачык айкын билинет деп ушундай чечимге келдик. Ал эми жаңкы интернетте биздин 3,5 сааттык талкуулоодон кээ бир жерлерин алып киргизип коюптур. Мен ойлойм бул туура эмес деп. Себеби ал биздин рабочий процесс болгон. Аны же толук көрсөтүш керек эле, же болбосо андан үзүндү алган туура эмес. Анын жыйынтыгы катары мен чыккандан кийин өзүм интервью бергем да, ошол гана ушунун жыйынтыгы деп эсептейм.